ошо мамлекет ушундай болуп атат деп кайгырып коет дагы, бирок мамлекет үчүн күйбөйт. Ошол кайсы адам түн ичинде туруп алып же намаздан кийин же башка убакытта Алла Таала жалдырып, о Алла Таала башчы келек болсо жакшы башчыны буйруп келгенден кийин ошол башчы бизге адилеттүү болсун, ыймандуу болсун, жанындагы вазирлерине, жардамчыларына ыйман бер, адилеттүүлүк бер, жакшылык бер деп деги эле иши кылып элге пайда келтирип турган жакшылыкты айтып дуа кылгандар гана ошолор. Аз мындайлар. Болушу ыктымал, бирок аз. Тескеринче аларды каргагандар, жамандагандарды гана угуп калабыз да. Мунун баары тең эмне? Ислам динине каршы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан каргыш айткан, наал айткан адам болгон эмес, жумшак адам болгон. Наоборот, биз жакшылык кылган болсок, аларга дуа кылышыбыз керек. Фудайл ибн Ияд деген табиин киши болгон да, сахабадан талим алган. Ошол киши айтат: эгерде менин бир кабыл боло турган бир дуам болгондо деп атат да, ошону мусулман башчысына арнайт элем дейт. Ошондо жанында турган адамдан сурайт, неге антип айтып атасыз дегенде айтып атат: ал өзүм үчүн дуа кылсам дейт да, ал менден ашып кетпейт дейт, өзүмө гана пайда алып келет дейт. Эгерде мен мусулман башчысына пайда кылсам, ал бардыгына жетет деп атат. Көрүңүздөр. Ошондо Абдуллах ибн Мубарак деген жана чоң алым киши болгон, ошо Абу Ханифа имам азамдардын доорунда адам. Ошол киши чекесинен өп, ошол кишинин сизден башка муну ким билсин деп айтат да. Мына көрүңүзбү, ал киши өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон жок. Ал киши жалпы мусулмандын кызыкчылыгын ойлоп атат. Ошо башчылар оңол, адилеттүү болсо, ошолордун пайдасы көпчүлүккө тиет деп атат да. Ушул нерсени имам Ахмад да ошентип айткан да. Дуа болгондо ошол мусулмандар башчысына арнайт элем дейт да. Мына көрдүңүздөр, ошондуктан эгерде ким чынчыл боло турган болсо, мусулман башчысына дуа кылып дайыма эстеп туруш керек. Өзүбүзгө эле пайда болот бул нерсе. Анткени мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис бар, Муслимде келген, жана башка хадис булактарында. Ким мисалы бир адамды жакшылыкка баштап койгон болсо, анан ошол адам жакшылыкка түшүп жакшылык кылган болсо, ошол жакшылыкты көрсөткөн адамга дагы сооп жазылат. Ошо тиги киши кандай иштерди кылса дагы. Күнөө дагы ошол сыяктуу эле. Эми ойлоп көрүңүздөр, бир адам мисалы чын дити менен Алла Таалага жалдырып, анан бир күнү Алла Таала кабыл кылып койду. Анан ошонун себебинен мусулман башчы оңолуп же адилеттүү болуп, жакшы саясат жүргүзүп койду. Демек, ал билбей жатат берки адам, бир Алла Таала кабыл кылып, ошонун дуасынын себебинен канча деген адамга жакшылык алып келсе, канча эгебейсиз сооптор жазылып атат да тиги адамга.